Алия, ойын барбы? Урмакан Карабай кызы учурда өлкөдөгү жаш мугалимдердин катарын толуктайт. Ал Ош шаарындагы мектептердин биринде кыргыз тили мугалими болуп ишке орношконуна аз гана жыл болду. Жаш мугалим балдарга билим берүү менен биргеликте окуучуларга тарбияда берүүгө кошо аракет жасап келет экен. Бирок ал балдарды көбүн эсе ата-энелери тарбиялаш керек деп эсептейт. Азыркы учурда негизи абдан окуучулардын, деги эле балдардын тарбиясына абдан көйгөйлөр пайда болуп жатат. Бул нерсеге албетте бир гана мугалим эмес, ата-энелер жактан дагы көзөмөлдөөнүн балким кандайдыр бир деңгээлде төмөндүгү болуп жаткандыр. Бул учурда биз бир гана мугалимдерди күнөөлөй албайбыз. Ошол эле учурда кандайдыр бир деңгээлде сөзсүз түрдө ата-эненин дагы мында чоң тиешеси бар. Ошондуктан окуучулардын жакшы тартуу үчүн, балдардын тартуу үчүн мугалимдердин дагы, ата-энелердин дагы биргеликтүү иштешүүсү керек. Буга чейин соц тармактарда мугалимди окуучулар шылдыңга алган же мугалим балдарды тилдеп уруп жаткан видеолор тарап бир мугалим жумуштан кеткен болчу. Мындан улам Жогорку Кеңештин депутаттары Мирлан Самыйкожо жана Аманкан Кенжебаев мугалимдерди шылдыңдаган же кандайдыр бир уят жаңсоолорду көрсөткөн окуучулардын ата-энесине 3000 сомдон 5000 сомго чейин айыппул салуу мыйзам долбоорун сунуштап коомдук талкууга чыгарды. Окуучу же ата-эне тарабынан мугалимге карата сыйлабастык мамиле жасалса 3000 сом айыппул салынат. 12 жаштан 16 жашка чейинки балдарга 2000 сом. Ушундай эле укук бузуу 1 жыл ичинде кайра кайталанса 5000 сом өлчөмүндө айыппул же 3-төн 5 суткага чейинки мүнөткө администрациялык камакка алынат. 12 жаштан 16 жашка чейинки балдар 4000 сомдук айыпка жыгылат. Мындай санкциялар жашы жете элек окуучунун ата-энесинин бирине, эгерде ал эрежеге жеткен болсо, окуучунун өзүнө колдонулат. Жогоруда белгиленген укук бузуулар тууралуу ишти кароо, айып чараларын колдонуу ички иштер органдарына жүктөлөт. Мугалимдерди биз бүгүн бир тараптуу гана колдоп аткан же болбосо мугалимдердин максатына же болбосо мугалимдердин кандайдыр бир кызыкчылыгына карап жазылып аткан мыйзам эмес бул. Өзүңүз көрүп атасыздар. Мугалимдерди бүгүнкү күндө ашыкча ашкерелеп, ашыкча кордоп, ашыкча ыдык көрсөтүп аткан окуучулар жана ата-энелер бар. Ал эми экинчи тарабы балдардын укугу аябай жакшы каралган. Бул жерде талаш жок. Ал эми айрым педагогдор мугалимдердин окуучулар алдында сый урматынын жоголуп баратышына билим берүүчүлөрдүн өздөрүнүн да күнөөсү бар деп эсептешет. Анткени окутуучу сабакты кызыктуу кылып өтүп, окуучуну өзүнө тарта алса, балдардын мугалимге болгон сый урматы өзү эле артмак дейт. Окуучу качан мугалимдин сабагында сумкасына салып келген конфетин унутуп калат, билесизби? Окуучу эң кызыктуу сабак өткөн, балага жакын болгон, керек болсо келип желкесинен таптап, азаматсың, уулум, кызым деп өзүнүн жүрөгүнө жакын алган мугалимге окуучу жакын болот. Анын сый урматы ата-энесинин сыяктуу болот. Бирок чындыгында бүгүн коомдо мугалимдерден да бар. Беш кол бирдей эмес, мугалимдерде да бар. Алар эмоцияга алдырып, үй бүлөсүндөгү түйшүктөрдүн класстын ичине алып кирбеш керек. Биздин педагогдордун ар кандай маанайыбыз класстын сыртында калып, эшик жабылгандан кийин биз балдар менен гана иштешибиз керек. Ошон үчүн бизге мамлекет маяна берет, ошон үчүн биз мугалим кесиптердин падышасы деп сыймыктанып жүрөбүз. Бул мыйзам долбоорун коомдук туура деп колдогондор да ошол эле учурда окуучунун мугалимдерге болгон сый урматын айыппул салуу менен арттыруу мүмкүн эмес. Бул тескерисинче коррупциялык иштерди күчөтүүгө жол ачат дешти. Эгер мугалимдердин баркын көтөрөбүз десек, алардын айлык маянасын жогорулатып, ошону менен күчтүү кадрларды даярдап, окутуучуларды жумушка алууда да чоң талап коюу керек дешет. Эч кандай. Бул нерсе мугалимдин сыйын арттырбайт. Бул нерсе мугалимдин сыйын дагы төмөнгө түшүрөт. Эгер мугалимдин сыйын арттырабыз десе Жогорку Кеңеш, биринчиден мугалимдин айлыгын ашырсын. Анан кийин мугалимден ошол айлыкка жараша билим талап кылсын да, мугалимди көз карандысыз кылсын. Материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы көз карандысыз кылганда, анан кийин мугалимдин сыйы ашат да. А бул штраф салат деген бул өтө эле эми баягындай аргасыздан кылынган иш да. Кыргызда илгертен билим, тарбия берген окутуучуларга сый урмат жогору болуп келген. Маселен, бир хан желдеттери менен барат, устатынын айылынан аттар катуу үн чыгарбоосу үчүн туягына кийиз байлап өткөн деген хикаяларда жөн жерден жаралбаган чыгар. Ошол эле учурда ислам дининде мугалимге, устатка болгон сый урмат да жогору дейт аалымдар. Ислам шарияты бир тамга үйрөткөн агайды, бир тамга үйрөткөн эжекени, А менен Бны тааныткан эжекеңди, агайыңды ар дайым урматташка, сыйлашка чакырат. Бирок биздин Орто Азиянын менталитетинде кээ бирки агайлар эскиттен бизде тарбия жатыбызды,
адеп жаатыбызды, сабактарыбызды карап, татынакка окуп келгенбиз. Ошонун жыйынтыгы жемиши жакшы болгон. Бүгүнкү күндө кээ бирки маселелерде мугалим эжекенин окуткан агайдын үстүнөн арызданган окуучулар дагы жок эмес. Bunday нерселерди бир маданий түрдө, мындайча айтканда бир ойлонуп, жете өлчөп бир кестегенде абайлап бул ыкмаларга кадам койсо жакшы болот. Эске сала кетсек, буга чейин коомчулукта балдардын бирин урушуп койгон мугалимдин видеосу интернетке тарап, ал жумуштан өз арызы менен кеткен болчу. Рыспай Мажитов, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.